Удар жылдап коюлат, өмүр бою калат дейт да. Кетип туруп экинчи атакага даяр болуш керек да. Экинчи атака обязательно. Бут кандай иштесе, кол ошого жараша иштейт. Мушташ учурунда аябай сабырдуу болуш керек. Урганда билек ойноп кетпеш керек, бекем жумулуу болуш керек. Эгер колду бекем жумбай урсак, кол сынып кетиши мүмкүн. Колду эч качан урганда тартпаш керек. Каерде турат, ошол жерден кетиш керек кол. Салам достор, биз мурункудай эле өзгөчө бир кесиптин ээлери менен тааныштырып келебиз. Жана бүгүн менин жанымда турган ким десеңиз, Азиянын коло медалынын ээси, Кыргызстандын 8 жолку чемпиону жана эл аралык даражадагы спортчу Өмүрбек Малабеков. Кандайсыз? Жакшысыз, саламатсызбы? Мен биринчи алгачкы суроом мындай болсун. Сиз бул тармакта канча жылдан бери өнөктөнүп келесиз? Бул тармакта 2002-жылдан бери, мындай айтканда 17 жылдан бери бокс менен машыгып келебиз. Сиз мелдешке чыгаардан мурун алдын ала сиздерге айтабы, бул атаандаш менен беттешесиң деп, же сиздер өзүңүздөр тандайсыздарбы? Анан атаандашты кантип тандаш керек? Жок, атаандашты тандабайбыз. Анткени деген биз ошо жарышка барганда ал жака кайсы мамлекеттен кайсы боксерлор келет билбейбиз бизче. Барып салмакка өлчөнүп бүткөндөн кийин аякта жеребьевка болот. Анан билинет, состав бар чыккандан кийин анан ошого жараша ким менен боксташа, ошого жараша агайлар менен кеңешип план түзөбүз. Эң алгач бала келгенден кийин анын эмнеге шыктуу экенин көрүп, байкап, тренировка бүткөндөн, разминка бүткөндөн кийин байкагандан кийин анан көп жерде баягы туура эле урганга үйрөтөт да. Жок, бизде туура буттарын коюп, колдорун туура коюп, удар келгенде коргонуу да керек да. Ошон үчүн кол ордунда туруш керек да. Жаапты жаап, эң эле бизде бул эме опасныйраак деп айтканда баш жакта, башты сакташ керек да, баш чекей. Ошон үчүн колду ордуна коюп, ордунда туруш керек да. Ошондон кийин анан коргонуу, анан кийин ударлар кетет. Ошол этап менен баланын аракетине жараша кол өрөт. Мелдешке чыгаардан мурун атайын Мушташтын бир планы түзүлөбү, мисалы кандай болуш керек, эмне кылыш керек деген сыяктуу. Албетте, план албетте түзүлөт. Ким менен уже чыгарың, ким менен боксташасың уже билинип калгандан кийин, анан ал соперниктин, мушкердин кемчиликтерин карап, анан кайсы стойкада боксташат, ошонусун карап, кайсы ударынан буйташ керек, кайсы ударынан ударын тоош керек, ошолоруна карап, ошолоруна жараша биздин жакшы агайларыбыз бар, машыктыруучулар. Алар кеңештерин айтып, анан ошого жараша иш жүргүзөбүз. Негизи мушташ учурунда кандай эмоцияларга жол бербеш керек? Мисалы, жеңил келтирбеш керек же өтө катуу кубанбаш керекпи? Кандай? Мушташ учурунда аябай сабырдуу болуш керек. Биринчи очередьте, бул биринчи орунда сабырдын түбү сары алтын дегендей. Сабыр деген бул баягы удар өзүңө удар тийип калган кезде баягы жинденип кетпей, же болбосо соперник слабый экен деп өзүңдү бош алып жүрбөй, бул бокс аябай бир эле удар чечип кое турган эме да, спортта. Тагдырды бир эле удар чечип коет. Бир эле удар тийип калса, көзүң караңгылап же нокаут кетип калсаң, бой башка тарапка кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы рингке чыккандан кийин гонгко чейин постоянно эмеде туруш керек да, даяр туруш керек. Бүт баарына даяр болуш керек. Өмүрбек байке, анда мага мастер-класс көргөзүңүз. Негизи ким болсо да, айым болобу, эркек болобу, сөз дегенде өзүн коргонууну билиш керек. Анан эмнеден баштайбыз ошондо азыр? Азыр кичине разминка кылышыбыз керек. Айла жок, макулмун? Денени жибитип алгандан кийин туура урганды үйрөнөлү. Жарайт. Жазуучулар калемдеп коет го, бизде да ошо да кол
колду оорутуп алсак көпкө чейин бул аякпайт да. Аябай жарым жыл, бир жыл убакытты талап кылат. Ошондуктан колду этият болуш керек. Шакек тоскоол болобу, болбойбу? Лучше чечип коюш керек. Бул атайын чоң размердеги мелей, анткени дегенде оор дагы тренировкага берилет да бул. Кыздарга атайын кичинекей аласыздарбы бул жактагы окуучуларыңыздарга? Бул жакта окуучулар ооба кичинекей 10 размердеги перчатка кийишет. Бул тренировка кыла турган мелей 16 размер. Бизде бокста перчатканын размерлерин унция деп айтылат да. 16 унциядагы размердеги перчатки бул мелей. Эгер бул машык үчүн болсо, анда мелдешке чыгарга башка мелей кийесиздерби ошондо? Профессиональный мелдештерге чыкканда бул 16 унция болсо 8 унция кийесиздер. Ушунун жарымысы, ушунун салмагынан дагы көлөмүнөн да жарымысы болот. Бул азыр чын эле оор экен, бул канча килограмм деп койбойм. Билбейм, бирөө бир жарым килодан чыгат болуш керек. Атайын бул тренировкага деп оор болот. Эмнеге? Баягы тренировкада колду көтөрүп чүрбөш үчүн буну кийип, анан кийин берки бойдогу перчатканы кийгенде уже кол өзү эле иштеп калат да, жеңил болуп калат, жеңил учат ударлар. Көпчүлүк ударлар негизи бүт баары буттан келет да. Бут кандай иштесе, кол ошого жараша иштейт. Ошондуктан бутка жакшы бекем туруш керек. Бут менен шаг жасап же болбосо кайрып уруш керек да. Тогончокту кайрып, жамбашты кайрып уруш керек. Раз. Туура урганда кол дагы мындай же болбосо кыйшык мындай эмес, могу эки чоң сөөк менен сөөк тие тургандай болуш керек. Анан билек бекем болуш керек. Урганда билек ойноп кетпеш керек, бекем жумулуу уруш керек. Эгер колду бекем жумбай урсак, кол сынып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн колду биякта бош турат. Урганда аягында уже жетейин деп, тиейин деп калганда бекем жумабыз. Негизи мен сологой же оң кол экенимди бокстан кантип билем? Түз турсаңыз. Түртөм. Сиз сологой экенсиз. Кантип билдиңиз аны? Сиз биринчи сол бут менен шаг жасап атасыз да. Көпчүлүгү оң кол менен оң эметелер оң бут менен шаг жасайт да. Түз туруп түрткөндө оң бут менен шаг жасайт. Сол бут менен шаг жасалган булар уже солокойлор. Бирок мен тамакты оң кол менен жейм. Көрүнүп калганда. Солокойлор көп эле оң кол менен жейт. Сиз өзүңүзчү? Оң кол менен жейм, мен олокойм. Сиз оң кол менен. Колду. Солокойлордун оң колу астында турат, сол колу артта турат. Ошондуктан биринчи бокста бул алдыңкы кол, бул розетка деп коет да. Соперникти ачат, анан оң кол менен ачылгандан кийин оң кол кетет. Оң кол анткени күчтүү да. Сол кол менен издеп каяга ачып, карап туруп анан оң кол менен урабыз. Демек, мен азыр ушул тескерисине кылам. Сиз айткандай анткени мен сологой болдум. Мен оң кол менен колду эч качан урганда тартпаш керек. Каерде турат, ошол жерден кетиш керек кол. Бизде бокс аябай эме, тартканды уже эмебиз билип коюшу мүмкүн да. Сопернигибиз билип коюшу мүмкүн. Ойноп тартканда эле ошон үчүн ордунан бүт баары ордунан кетет. Турганда тез дагы бат дагы ошол удар болот да ордунан. Мен колумду түз туруш керек экен. Мына жер мындай кайрылат. Ушундай бут менен кошо. Тартпаш керек, турган жерде тик кайра ордуна келет. Анан эми оң кол менен, сол кол менен сол кол менен ооба кайрыш керек бутты. Негизи бут менен дагы колду бирдей алып кетиш керек экен, бирок аракет кылып көрөйүн. 1 2 3 деп туруп. Хоп деп туруп. Бокс аябай кыйын спорт да. Эң кыйын спорттордун эң кыйын түрү десем жаңылышпайт болушум керек. Анткени деген баягы бокста айтып коет да. Удар жылдап коюлат, өмүр бою калат дейт да. Ошон үчүн бул бокс жылдарда талап болгон спорт да. Жылдап анан
1-2 жылда бокс кандай экенин түшүнө баштайт да көпчүлүгүчү. Келет көпчүлүгү 1 айда үйрөнүп кетем депчи. Жок. Бокс аябай кыйын спорт. Аябай убакытты, анан эмгекти талап болгон спорт да. Ошон үчүн боксту сүйгөндөр эле мындай улантып кетпесе көбү бокска чыдабайт. Ошон үчүн боксту келгенде боксту баштагандарга айтып элем, боксту сүйүп келгиле деп. Ошондо оңоюраак үйрөнөт да. Стойка өзү уже коргонууга эметет да. Коргоонун ар кандай түрү бар. Уклон, эки капталга кетип, нырок, ылдый болуп, анан шаг назад, блоктор бар, ударды тоскон коргонуулар бар. Ар кандай коргонуулар бар. Ошону бокска келгенден кийин жана айтып өткөндөй эле сүйүш керек. Сүйгөндөн кийин үйрөнө баштайт да. Аракет кылыш керек. Коргоонун түрлөрү бул биринчи уклон. Бул бокста көп колдонуучу нерсе да. Бул сол колго түзүүдарга бияка дагы, бул жака дагы кетсек болот. Анан профессионалдар, мен профессионалдыга өткөндөн кийин бул эмени үйрөндүм. Мояка дагы кылат экен да, мындай отуруп дагы ар кандай түрлөрү бар экен. Эми сиз жасап көрүңүз. Мен коргонам. Солго, оңго. Анан түз. Отуруш. Түз болгондо ошон көпчүлүк сеники, сиздики дагы кол түшүп кетет. Мындай болуп кетет. Могу кол түшүп кетсе, уклон кылгандан кийин бияктан да уруп салышы мүмкүн да. Ошон үчүн кол менен кошо кетиш керек. Көзүндө болуш керек соперниктин биякта. Биякта дагы. Капталга. Бут менен да жардам беришет турат. Тизелер кетпей болуш керек. Оттой. Эми капталдан келген ударларга эметкенде үйрөнөбүз, кеткенде. Качыш керек. Бияктан келгенде отуруп биягына чыгыш керек. Сууга чүңкүп чыгабыз го, ошондой эле. Жана айтып өткөндөй эле кол ордунда болуш керек анда дагы. Эми ушул ударга подставка, колду коебуз. Бияктан, анан бияктан. Мындай коюш керек. Мен ударды барат, бир колумду токтоп турганда экинчи колум жака кетип алды. Коюп кетем. Ударды бул жерден минтип эле тосуп койсок, удар катуу тиет да. Ошон үчүн ударды жеңилдетүү ыкмасы бар. Удар келатканда кичине ийилип тосуп коюш керек. Ошондо удардын күчү жайлайт. Келаткан ударды акырын бияка кыйшайып тосконго аракет кылабыз да. Тийгенде мындай болуп коебуз. Турган жерден тосуп койсок, бул удар катуу тиет да. Көбүрөөк эме алып келиш мүмкүн. Ошон үчүн кичине жеңилдетебиз ударды. Ошондой болот. Бул экинчиси. Анан кийин шаг назад дагы бар. Урганда шаг назад кетсек болот. Бул көбүнчө баягы дистанцияда иштегендер көбүрөөк колдонот бул ыкманы. Урганда тик качып кайра анан ответ жасаганга аракет кылат. Буттарга шамдагай болуш. Бутка шамдагай болуш керек аябай. Бокста негизи бут да. Бутка канчалык тез иштесең, кол дагы ошого жараша тез иштейт да. Ошон үчүн биринчи очередь бутка көбүрөөк көңүл буруш керек да. Бутка бекем туруш керек. Бутка бекем тура албасаң, удар дагы бекем ударды дагы көтөрө албай каласың. Казакстан, Өзбекстандарга каршы алыштырмалуу биздин спорт жагы кичине ылдыйраак. Эми буйруса андан дагы ага да биз моюн бербей, Кыргызстандын боксун өчүрбөй, кайта өркүндөтүп өстүргөнгө мына аракет кылып атабыз. Өмүрбек Малабеков бул эми азыр менин жардамчым болуп, ушул Тартуга спорт комплексинде бокс жагында иштейбиз чогуу бир залда. Өмүрбекти өзүм чакыргам негизи, потому что анын өзү дагы азыр боксташып жүрөт да, балдарга үлгү, келечеги буйруса жакшы. Өмүрбектен көп нерсени күтөбүз. Кудай буйруса алдыда чемпионат Азия, чемпионат мирлер, кудай буйруса 2020 Олимпиада чемпионаты бар. Ошого
буюрса Эмирбек барат, катышат деген үмүттөбүз. Ошо өзүбүздүн колубузда ушу өзүмдүн уулум Кылычбеков Эмир деген балам, ушу өзүмдө тренировка кылат, өзүм машыктырам. Ушу Эмирбек экөөбүз карап тарбиялап келатабыз. Азыр буюрса ошо быйылкы Жалал Абад областында өткөн Кыргыз Республикасынын спартакиадасында чемпион болду. Кичинекей кезинде көп Рой Джонстун бойлорун көрүп, боксташканын көрүп, ошол кезде көбүрөөк кыялданчумун. Кичинекей кезинде жаңы бокстарына келип, боксташып баштап жүргөн кезде солдат генерал болом десе, ол солдат эмес дейт го. Ошондой эле кыялдар бизики Олимпиаданын чемпиону болом деген кыялдар бар. Буюрса эмдиги жылда ошо Токиодо өтчү Олимпиадага азыр аябай кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Кудайым буйрса бүт аракетимди жумшайм. Кудайымдан суранып аракет кылабыз. Мен Кылычбеков Эмирмин. Бокс менен 2 жылдан бери машыгып келатам. Өзүм папама жана Өмүрбек агайыма 2 жыл болду катышканыма. 2 жылдын ичинде көптөгөн Казакстан мелдештерге барып, биринчи месталарды, байгелүү месталар алып келдим. Анан кийин жакында эле Жалал Абадта өткөн республикада, Кыргызстан Республикасынын биринчи лигинде биринчи место болуп, кандидат мастер спорта болдум. Алдыга койгон пландарымды Өмүрбек агайга окшоп мастер спорта международный класс болуп, Олимпиада оюндарына катышкым келет. 1 жылдан бери катышам. Азыр максатым болсо только бокстан мастер спорта болуп, легенда болуп, чемпион болгонго. Азыр Замир Бакубаев тренерим болот. Ошо 1 жыл катыштым. 2 жолу чыктым соревнованияга. Алматы, Балыкчы, ошо 2-нчи место, 3-нчү место болдум. Азыр Азияга даярданып жүрөм азыр көптөн. Азыр сборлорду өткөрдүк, дагы көп ушулар тренировка кылып. Мелдешке барганда азыр үйдөгүлөр көбүнчө жардам беришет мага. Акча таап берет, көбүнчөсү. Мисалы башка алыс жактарга кетип калсак 5 миң, 3 миңге кетет. Андай Кыргызстандын жеринде болсо деле 2 миң, 3 миңге кетип калат. Бокста баягы айтып өткөндөй эле бутка көп көңүл бурулат. Анан баягы жаңы боксту баштап келаткан боксчуларга, спортчуларга айтып кетет элем да, ушу бутту туура койгула деп, бутта туура кыймылдаганды көрсөтүп кетким келип атат азыр. Баягы үйдүн фундаментинен башталат го. Ошондой эле бокс чыңлык деп коет бизде. Ошодон башталат да, бутка туура кыймылдап, бул тең салмакта өзүн алып жүрүү, эки бутта тең салмак, анан убагында кетип калуу, же болбосо убагында мушкерге барып калуу, ошого жардам берет да бут. Любой момент удардан кетип калганда бут жардам берет. Ошондуктан бутка бекем көңүл буруш керек. Биринчи раундда көбүрөөк бооруна урсаң, уже экинчи, үчүнчү раунд бул жакшы натыйжа алып келет да. Анткени деген ичке урган сайын адам чарчайт. Чарчаганда колу түшөт. Колу түшкөндө анан уже экинчи раунд, үчүнчү раунд башка урса болот да. Ошондуктан уруп кетип печин деп коет бизде ошо боорго урганды да. Бул сол кол менен соперник правша болсо оң колдун астында болот, печин оң жакта. Ошондуктан оң колдун чыканагынын астына урганга аракет кылабыз да. Кирип туруп бияктан ударды дагы мынтип туруп өзүнө тартып алып, наоборот нары соперник жакка уруш керек да. Иште башка көрсөтүп туруп анан ал ургандан кийин ударына кетип туруп, ошондо оң колдун урганда ударына кеткенде оң кол биздин биягыбыз болот, печин бүт ачылат. Ошол кезде уруш керек да, көп. Ошондо даанараак тиет да. Адам башка дагы көп ыкмалар бар. Бирок эң эле жакшы вариант ошол болот да. Уруп туруп, анын ударына кетип туруп, анан урсак жакшы даана тиет. Турнирлерге аз калган учурда тез урганга, анан грушадан зырыктарды 5-6 удардан уруп, ошентип реакция менен кошо скоросту дагы алып кетиш керек да. Скорость болмойчу реакция болбойт. Ошону экөөнү чогуу ошентип алып кетсе болот да. Бокста
эме да мындай биринчи номер болуп иштеп аткандай болуп иштеп, кысып, келип, уруп, анан кийин контр атакага дайын болуш керек да. Ошол көп жыйынтык алып келет. Ошол ударлар баягы мээлеген жерге жетет да. Ошон үчүн уруп, кетип туруп экинчи атакага даяр болуш керек да. Экинчи атака обязательно бул соперникке жетет. Боксерго очко алып келет да. Ошондуктан контр атакага көбүрөөк иштеш керек. Ар бир адам аялбы, эркекпи, кош бойлуу, жашпы, карыбы, баары өзүн коргонгону билиш керек. Бүгүн мен бокс тармагында соккудан кантип коргонууну үйрөндүм. Силерге да пайдалуу болду деп ишенебиз.